Dinimizde sünnet той барбы? Түшүндүрө кетиңизчи, рахмат. Sünnet той бар? Sünnet той бар тугандар, sünnet той деп эми биздин динибизде көбүнчө мындай. Акыйка деп коет бала төрөлгөндө, 7-чи күнү. Андан кийин баланы отургузгандагы. Анан эң негизгиси үйлөнгөндөгү той болот. Бир мустахап катары келет, үй алганда, сакайып кеткенде, сапардан келгенде, эсен аман келип калды, же ажылга кетип атат, же ажылыктан келип калды. Ошол учурларда тууган урук менен машаалла дасторкон жайып бир кубанычты бөлүшүп койсо болот да. Булар мустахап амалдар. А так үйлөнгөндөгү алар сүннөт тойлор. Бирок сүннөт той деп ат коюп алып, анан исрап кылып, сүннөт той деп ат коюп алып, даңгыратып, музыка чалып, сүннөт той деп ат коюп алып, анан да шарап бараптарын, ал болбой алат, сүннөт той болбой алат ал. Сүннөт той жөнөкөй болуш керек. Эң жаман той байларды чакырылат дагы, кембагалдар чакырылбаса эң жаман той ошол. Ошон үчүн списокто биринчи баягы биз кыйындарды жазбай, эң кембагалдар жаш керек экен да, билбейм качан ошого өтөбүз. Ушундайлар баштагандар бирөө болсо гана. Бизде дайыма списокто биринчи министр, депутат, байдап, түгүндөй, аттуу, баштуу. Бечаралар кошуна болсо деле эчтеке болбойт булар. Көрөбүз го деп ана. Жоксо кешигин кичине калып калса бердирип коет. Наоборот, той ошолор үчүн. Байлар күн сайын ысык тамакта. Бир эмес 3 жолу. Кембагалдарга той.